Кыргыз-тажик мамлекеттик чегарасындагы тажик тараптын ок атуусунан улам орун алган жаңжалдан кийин Баткенде кыргыз жарандыгын алуу үчүн кайрылгандардын саны кескин өстү. Алардын 70-80%-ын Тажикстан Республикасынан келген этникалык кыргыздар түзөт. Расмий маалымат боюнча 2021-жылдын 6 айында кыргыз жарандыгын алуу үчүн 50-гө жакын адам арыз менен кайрылса, чегара окуясынан кийин алардын саны 80-ге жеткен. Бүгүнкү күнгө карата 2021-жылга карата 50-ге жакын киши бизге арыз менен кайрылган официалдуу түрдө. Ал эми кечеги кок-алаңдан кийинки кайрылган жарандар 70-80-ге жакындап калды. Бизде Тажик Республикасынан келген этникалык кыргыздар. Бүгүнкү күндө булардын арыздары кабыл алынып, даярдалуу учурда турат. Учурда этникалык кыргыздарга кыргыз жарандыгын алуунун тартиптери жеңилдетилген. Анда күбөлүгү паспорту жана улуту кыргыз деп көрсөтүлгөн документкана керектелерин кошумчалады. Буга улай Баткен шаарынан алыс жайгашкан айылдарда туулгандыгы туурасында күбөлүк паспорт алууда көйгөй жаралып келет. Ага керектелүүчү документтердеги техникалык каталар жана жолдун алыстыгы себеп. Мындан улам Лейлек районуна караштуу Бешкен айыл өкмөтүнүн Андархан айылынын тургуну Айпери Кудайназар кызы калкты тейлөө борборлорун айыл өкмөттөргө өткөрүп берүүнү суранат. Анткени алыскы айылдардагы жарандардын бир документ алуусу үчүн айлап убактысы кетет. Алыскы айыл өкмөттөрдү карап, ошолордун ушул калкты тейлөө борборуну айыл өкмөттөргө өткөзүп берсе, абдан сонун болмок да. Кичине болсо дагы мамлекетке деген ишеним, кичине болсо дагы президентке деген ушул жогору жакта иштеген мекеме жетекчилерине бир аз көңүл сүйүнтүп, жүрөгү жылып калмакта. Себеби бир ошол жана айткан жаңы төрөлгөн баланын күбөлүк алыш үчүн 75 километр басып келет. Ошол эле учурда акча тарабынан кээ бирде мындай, кээ бирде андай болуп калып, кичине маселелер жаралат. Азыр биринчи айтайын деген паспорттун местасы өзү арендада турат да. Мамлекеттин ишканасы эмес. Баткен шаарында? Ооба. Ошол биринчиден чечилип берсе жакшы болот батыраак. Анан экинчиден биздин азыр паспорт адистери аябай жакшы иштеп жатышат. Болгону эми бат-баттан паспортту бир айга калтырбай батыраак мөөнөттө беришсе аябай жакшы болот эле. Баткен этникалык кыргыздардын башын бириктирген облус. Баткен шаарында калктын 99%-ын кыргыздар түзгөнү менен райондордо кыргыз, өзбек, тажик, орус, түрк жана башка улуттун өкүлдөрү жашашат. Андыктан кыргыз жарандарынын концепциясынын максаттарын жана багыттарынын өзөгүн түшүндүргөн иш-чара бул саам Өрүк Зарлуу Баткен шаарында уланды. Азыркы учурда ошо иш-чара планы долбоору бекитилсе, Кудай буйруза, бул концепция кагаз жүзүндө калат дегенден алыспыз. Андан тышкары ушу министрликтен Кыргыз Республикасынын полиэтникалык район шаарларында жалпысынан 23 коомдук кабылдамалар бар. Аларда бизде ушу коомдук кабылдамалардын жооптук катчылары бар. Ушу жооптук катчылары ушул концепцияны ишке ашыруу жана элге кеңири жайылтуу максатында жана ушу этностор аралык чыр-чатактарын алуу максатында тиешелүү өздөрүнүн иштерин, аракеттерин жүргүзүшөт жана жүргүзүп келатышат. Концепцияда негизинен 5 багыт камтылган. Анда кыргыз жараны деген түшүнүктү калыптандыруу, мамлекеттик тилди өнүктүрүү, көп тилдүүлүктү сактоо жана өнүктүрүү, элдин биримдигин бекемдөө жана этностор аралык мамилелерди чыңдоо, ошондой эле жарандардын мамлекетке болгон ишенимин жогорулатуу. Ал эми иш-чарага Баткен облусундагы ар улуттун өкүлдөрү катышып, жыйындын жүрүшүндө жумушсуздук, жөлөк пул, кыргыз тили маселеси жана өлкөдө акыркы учурда орун алып жаткан шайлоодон кийинки саясий маданияттуулукту жогорулатуу туурасында пикирлер ортого салынып, концепцияга сунуштар берилди. Биздин мына Баткен шаарында көбүнүн кызыл китеби жок. Атасынын атында жүргөндөр бар экен да. Бул акча ченемдүү, канчалык суммада кызыл китеп бүтүш кыйын экен. Билбейм, кантип не кылабыз, аракет кылып атабыз, бирок иштегенден кийин аракет кыласың да эми. Ушуну кандай болот деген жагы эле ушу сиздерден суранып кетем. Азыр биз мына бул жерде көп жарандар пасоя ала албай эле келген келин кыздар ушу суранып, иш жок бизде. Şu konseптияны жоғары класстарга киргизсек да, уктанып эмне сабагы бар да. Жарантанын уктанып сабактарыга 10-11 класстарга кошсак жакшы болот эди да. Эмне дегенде азыр
көп ұлттық бойынша азыр вице-мэрimiz айтып кеттік-ку. Ошанга кошумча бала азыр шуну талап кылып атат да азыр. 21-асыр баласы шунга уже келип калды, үйрөнүш керек. Биз азыр мына барып, мен ойлоймун, элдер арасында biz түшүндүрүү иштерин жүргүзүбүз керек да азыр. Биз масалан өзүбүз билебиз мугалимдер. Простой народ мындай чалса да, улар билбейт. Төңкөрүштө ызчылардын бардыгы шайлоолордон кийин болгон да. Ал шайлоолордо акчага алдангандар көпчүлүк элдин ошол саясий деңгээл ар кандай болуп атат да. Өткөндө эле 4-5 октябрда өткөн окуяда деле, мисалы кээ бир партиялар подкуп менен өткөн болсо, аны биз өздөрү адамдар ыктыярдуу эле түрдө акчасын алып, анан ошону шайлап берди да. Бул жерде ошо саясий маданиятты жогорулатуу дагы өтө маанилүү маселе болуп атат да. Бүгүнкү күндө Баткен шаарында 5000ге жакын жакыр үй бүлөлөр пособие алышат. Пособие негизинен төрөлгөн бала бир айдан кийин мамлекеттик жүлөк пул алганга болот. Төрөлгөн балага мамлекеттик жүлөк пулду жакыр үй бүлөлөр алышат. Бизде мыйзам боюнча машиналар жылы 20 жылдан ашык объему 2ге жетпеген машиналарга пособие чыгат. Патенти болсо пособие чыкпайт. Эгер малы болсо малы дагы каралат. Көп улуттун элин кучагына батырган Лейлек районунда 145 миңден ашык калк жашайт. Алардын 28 миңден ашыгын өзбек улутунун жарандары, 8,5 миңин тажиктер түссө, калган 70% кыргыз жараны. Бир кудуктан суу ичкен райондогу ар бир улут өзүнүн каада салтын, үрп адатын сактап, ошол эле учурда кыйынчылык маалында бири-бирине колдоосун көрсөтүп келет. Буга пандемия, чек ара чырындагы жардамдар күбө. Мындан сырткары учурда этникалык кыргыздардын балдарына күбөлүк алуу боюнча маселе жаралып, анын үстүнөн жергиликтүү бийлик иш алып барууда дейт Лейлек районунун жооптуу катчысы Абдукарим Абдалимов. Ошондой эле этностор аралык достук боюнча төмөндөгүлөргө токтолду. Этностук аралык достук боюнча мен бир эле маселени айтам. Мисалы үчүн Андаракта айылда Сумбул айыл өкмөтүндө 51% кыргыздар жашайт, 49% тажиктер жашайт. Маракасы бир, тою бири-бирисиз бир мараканы өткөзбөйт. Анан кандай экөөнүн ортосунда бир проблема болушу мүмкүн. Азыр бири-бириге кудалашканы бар, кыз бергени бар, кыз алганы бар. Анан ондай болушу мүмкүн эмес. Мындан кийин дагы иш алып барыш керек, бул боюнча иш жүргүзүш керек албетте. Мындан сырткары көп улут жашаган Андарак айылы Исфана шаарындагы орто мектептерде акырындык менен кыргыз тилдүү мектепке өткөрүү пландалып жатканын билдирди. Белгилей кетсе, кыргыз жараны концепциясын карапайым элге кененирээк жеткирүүгө багытталган иш-чара буга чейин Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында өтүп, анда дагы тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышып, жергиликтүү калктын көйгөйүн угуп, маселени чечүү жолуну бадалашкан.